Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Кадамжайда сел жүрүп, жергиликтүүлөр агып бараткан унаанын айдоочусун куткарып калышты. Кадамжай шаарынын Кайзер-Абад тилкесинде сел жүрүп, унааны агызып кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, сел Матис өлкөсүндөгү унааны агызып, 1976 жылы туулган айдоочусу Сайдалиеваны жергиликтүү тургундар куткарып калышкан. Ал учурда ооруканада, абалы туруктуу. Ошондой эле сел суулары Кайзер-Абад тилкесинде болжол менен 500 метр, Связная көчөсүндө 500 метр, Нүрдүн Улакчы көчөсүнөн 600 метр ички жолдорду бузуп, 780 метр ички арыктар кумшагылга толгон. 2 көп кабаттуу турак жайдын жер төлөөсүнө сотолуп, 12 жеке турак жайдын короосун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кадамжай райондук бөлүмүнүн имаратынын жана райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун айланасын сел суулары каптаган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык бөлүмү кырсыктын кесепеттерин жоюу аракеттерин көрүүдө. Булак Суперкежи. Владимир Путиндин Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Күзүндө Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга пландалган сапарынын алдында Кыргыз-Орус региондор аралык конференция өтөт. Бул тууралуу бүгүн 20-июнда экономика жана коммерция министрлигинин тышкы байланыштар бөлүмүнүн башчысы Асель Бегматова брифингде билдирди. Анын айтымында конференция Жалал-Абадта өтөт. Конференциянын негизги темасы өндүрүштүк кооперация болмокчу. Иш-чаранын жүрүшүндө майлы суу лампа заводу жана Кыргыз-нефтегаз ишканаларын кыдыруу каралган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда 9 мектеп куруу боюнча келишим бар. Конференциянын алкагында билим берүү мекемелеринин биринин пайдубалына капсула салуу аземи болору күтүлүүдө. Мындан тышкары Кыргызстан менен Россиянын ортосунда достук паркын ачуу пландалууда, дейт Асель Бегматова. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Россия аталган конференцияны эки өлкөнүн региондорун жакындаштыруу жана кызматташууну өнүктүрүү максатында жыл сайын өткөрүп келет. Булак Назар Ньюс Кежи. Өзбекстандын бир катар аймактарында куюндун таасиринен 40 миңден ашык адам электр жарыгысыз калды. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыкты. Маалым болгондой, куюн Өзбекстандын Бухара, Навои, Самарканд, Жизах облустарында жана Ташкентте болгон. Анын кесепетинен 40 миңден ашуун жаран, анын ичинде Навои шаарында 23.560, Жизахта 12.250, Самаркандта 9 миң, Бухара облусунда 6 миң абонент электр жарыгысыз калган. Учурда жабыркагандар тууралуу так маалымат жок. Өзбекстандын батыш аймактарында абал турукташууда. Ал эми Ташкент шаарында дагы деле куюндун болуп жатканы кабарланууда. Булак Суперкежи. Өлкөдө 3-июлдан баштап унааны кайра каттоо үчүн жубайлардын макулдугу талап кылынат. Кыргызстанда 3-июлдан баштап транспорт каражаттарын, орнотмолорду жана жабдууларды ээликтен ажыратуу боюнча бүтүмдөрдү түзүүдө сөзсүз түрдө жубайынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугун же жубайынын катышуусунда кол коюлган макулдук жөнүндө арызды көрсөтүү зарыл. Бул тууралуу унаа мамлекеттик мекемесинен кабарлашты. Мекемеден билдиргендей, жубайлардын никеге турганда сатып алган мүлкү, анын ичинде транспорт каражаттары, орнотмолор жана жабдуулар алардын биргелешкен менчиги болуп саналат. Эгерде кыймылдуу мүлк жубайлардын биринин жеке менчиги болуп саналса, никеге чейин сатып алынган мурас катары же дагы башка бекер бүтүмдөр боюнча алган белек же биргелешип алынган мүлктү бөлүштүрүү мурда жүргүзүлсө же ажыратуучу жак никеде турбаса, ошондой эле эгерде жубайлардын ортосунда түзүлгөн нике келишиминде же башка келишимде мүлккө карата менчиктин өзүнчө режими каралбаса, жубайынын жолдошунун макулдугунун нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн
арызын талап кылбастан күбөлөндүрүлүшү мүмкүн. Ошондой эле мекеме жарандардан транспорт каражаттарын орнотмолорду жана жабдууларды ажыратууда өлкөнүн үй бүлөлүк мыйзамдарынын нормаларын сактоону суранды. Булак Суперкежи. Жүргүнчү учуп бараткан учактын эшигин ачууга аракет кылды. Себеп Jeju Air авиакомпаниясынын жүргүнчүсү учак абага көтөрүлгөндөн кийин башка жүргүнчүлөрдү жок кылгысы жана учактын эшигин ачууга аракет кылган. Бул тууралуу The Korea Times басылмасы билдирет. Басылманын маалыматына караганда, учак Филиппиндин Себу шаарынан Түштүк Кореянын Инчхон шаарына бара жаткан. Учак абага көтөрүлгөндөн 1 саат өткөндөн кийин жүргүнчүлөрдүн бири көкүрөгүнө басым болуп жатканын айткан. Учуучу экипаж жүргүнчүнү ыңгайлуу отургучка отургузууну чечишкен. Бирок ал өзүнүн ээн баш жүрүм турумун көрсөткөн. Ал чуркап барып, учактын эшигин ачууга аракет кылган. Стюардессалар башка жүргүнчүлөрдү коопсуздугун камсыздашкан. Экипаждын мүчөлөрүнүн айтымында, ал баарын жок кылам деп коркуткан. Учак коңгондон кийин мушташкан адам полиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Булак Назар Ньюс Кежи.